Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Allahümme arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kuday buyursa, Allah'ım mümkünçülük berse biz mından tartıp her bir uşul şeyşembe günü Şam namazından Kuptan namazga çeyinki aralıkta Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür bayanı turasında savak okuyubuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür bayanı turasında жазылган kitaplar öte köp. Биздин тилибизге дагы которулган же болбосо биздин тилибизде жазылган дагы кыргыз тилинде жазылган дагы китептер бар. Бирок ошого карабастан канчалык китептер жазылса деле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын эч бир китеп толук бир камтып бизге бере албайт. Жана ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын жазганда, демек ар бир ошол китепти жазган адам өзү бир тарапка көбүрөөк көңүл коюп, демек бир нерсени элге жакшыраак жеткизгиси келет. Ошол себептен ар бир китепте бир айырмачылык болот. Биз окуй турган ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын окуй турган китеп бул Мухаммад Саид Рамадан Аль-Бути деген алымдын Фиқху Сира деген китеби. Демек Фиқху Сира деген сөздү эгер кыргыз тилине которсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын терең түшүнүү деп которулат. Бул китептин дагы башка китептерден өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Иншалла аны биз сабактын жүрүшүндө байкайбыз. Жана ушул китепти жазган алым өзү ушинтип айтат, жазган китептеримдин ичинен эң көп элге таркаган, көп баягы элге таркап эл көп окуган китеп ушул китеп болду дейт да. Демек бул киши 60га жакын, 60-тын тегерегинде китеп жазган. Ошончо китеп жазган болсо, ошол китептердин ичинен эң көп окулган китеби ушул китеп болгон экен да. Биз бүгүн ушул китептин кириш сөзү жана баштапкы темаларына токтолобуз. Бул китеп илимий жазылгандыктан бул китепти мен арабча окуп, анан которгум келбеди. Эмне дегенде арабча окуп жана которсок өтө созулуп кетчүдөй. Анткени бул китеп көлөмдүү китеп. Ичиндеги маалымат өтө көп. Ошондуктан бул китепти Кудай буйруса түз эле мен кыргызчага түз которгонго аракет кылам. Анткени арабча окуп которсом, биз демек 1 саат убактыбыздын жарымы арабчага кетип калат. Убактыбыз өтө тар болуп калат. Анда бул китепти биз мүмкүн 1 жылда дагы бүтүрө албай калышыбыз мүмкүн да. Жумасында 1 жолу сабак болгондо. Ошого колдон келишинче аракет кылып бул китепти түз эле кыргыз тилинде түшүндүргөнгө аракет кылам. Биринчи тема, демек кириш сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны ислам динин түшүнүүдөгү, демек ислам динин түшүнүүдөгү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянынын зарылчылыгы. Демек биз жалпысынан ислам динин түшүнүүдө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны канчалык зарыл, ошол туурасында экен. Бул киши бул жерде айтып атат автор. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын окуу жана түшүнүүдөгү максат бул жөн эле бир тарыхый окуяларды билип коюу эмес дейт. Ушундай болгон экен, баланчанчы жылы, баланчанчы айда момундай окуя болгон экен деп жөн эле бир тарыхый окуяларды билип коюу эмес. Жана дагы ошол кызыктуу бир окуяларды айтып коюу эмес дейт. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын тарыхый бир сабак катары кабылдабашыбыз керек.
башка бир падышалардын тарыхын окуганга окшош бир тарыхый сабак катары кабылдабашыбыз керек дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнүүдөгү эң негизги максат бул исламдын акыйкатын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүнөн чагылдырып билүү дейт. Анткени биз динди үйрөнгөндө эреже катары түшүнөбүз. Анткени динибиз эрежелер. Аллах Таала койгон мыйзамдар. Ошол эрежелерди, мыйзамдарды биз түшүнгөндөн кийин эми ошону жашоодо чагылдырып көрүш үчүн бул не Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнүшүбүз керек болот экен, окушубуз керек болот экен. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны бул исламдын акыйкатын толугу менен иш жүзүндө, амал жүзүндө көрсөтүүчү нерсе. Эң жогорку үлгү болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн жашоосун эмне жашоосунда ошол динди чагылдырып көрөт экенбиз. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнүүдө ошолдогу максаттарды бөлүп карай турган болсок, ушундай максаттарды койсок болот. Биринчиден Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунан пайгамбарыбыздын ким экендигин түшүнүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жөн эле акылман адам эмес, элдин арасынан чыккан бир акылман кыйын адам эмес. Бул эң биринчи кезекте Кудай Таала тараптан жиберилген, Кудай колдогон элчи экендигин түшүнүшүбүз керек болот дейт. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуудагы эң негизги максат пайгамбарыбыздын пайгамбар экендигин баса белгилеп, ошону түшүнүшүбүз керек экен. Анткени бул сөздү айтып атканымдагы себеп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын мусулмандар дагы, анан мусулман эместер дагы жазган да. Акыркы кылымдарда, мисалы 20-чы кылымдын ичинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын мусулман эместер да жазган да. Христиандар жазган, башкалар жазган. Алар анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мактап дагы жазган да. Кээ бирлер албетте бая пайгамбарыбызды жамандап жазгандар да бар, бирок мактап жазгандар да бир топта. Анан ошолор пайгамбарыбызды мусулман болбой туруп мактаганында максат эмне десе, алар чыныгы акыйкатты бурмалоо. Ал акыйкат кайсыл акыйкат? Пайгамбарыбыз бул катардагы бир кыйын чыкма акылман эмес. Пайгамбарыбыз эң биринчи кезекте Кудайдын элчиси. Кудай Таала пайгамбарыбызды элчи кылып жөнөткөн үчүн, анан ошо элчи болгондон кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамзаттагы болгон бүт асыл сапаттарга ээ болгон. Кудайдын элчиси болгондугу үчүн. Мына ошон үчүн биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнүүдө ошо пайгамбарыбыздын элчи экендигин түшүнүү дейт. Башка динсиздер пайгамбарыбызды мактап, анан аны элчи эмес, бир эл башчы, бир ойчул, бир акылман, же болбосо дагы бир аскер башчы кылып, кыскасы бир кыйын чыкма, чыгаан адам кылып көрсөтүп, бирок ошол эле кезде пайгамбарыбызды пайгамбар катары көрсөтпөгөнгө аракет кылышкан. Мына ошон үчүн бул киши айтып атат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнүүдөгү негизги, эң негизги максат пайгамбарыбыздын Кудайдын элчиси экендигин билүү. Кийинки максат адам өзүнүн жашоосунда бардык тарабында үлгү кыла турган эң жогорку өрнөктү табуу. Демек, жашоонун кайсы тарабы болбосун, биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынан үлгү таба алабыз. Ошол нерсени жашообузда мыйзам кылып карманып, ошонун негизинде жашаш үчүн. Анткени Аллах Таала Куранда Ахзаб сүрөсүнүн 21-ci аятында ушинтип айткан: "Астагфиру билlah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Аллахтын элчисинде силерге жакшы үлгүлөр бар деп. Аллах Таала өзү бизге айтып атат, пайгамбарда силерге үлгү бар деп. Демек, биз жашообузда кандай абал болбосун, ошол нерсеге Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүнөн үлгү таба алат экенбиз. Демек, ошол үлгүнү табыш үчүн үйрөнөт экенбиз. Жана үчүнчүсү, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууда биз Аллахтын сөзү Куранды
түшүнүүгө жардам алабыз. Курандын рухун сезүүгө, Курандын максатын түшүнүүгө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны жардам берет экен. Себеби Курандын көп аяттарын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагындагы болгон окуялар чечмелеп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагындагы көп окуяларга байланыштуу аяттар түшкөн да. Демек ошол Куранды жакшы түшүнүүгө эмне сиро керек болот экен. Кийинкиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнгөн адам ислам дининин маданиятын болгондо дагы туура маалыматты алат дейт. Ислам маданиятын туура түшүнөт. Ислам маданияты акидага болсун, фикка болсун, адеп ахлакка байланышкан болсун, ошол бардык тармакта туура маалымат алууга жардам берет дейт. Кийинкиси динге чакырган дааватчыга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүндө таалим тарбияга байланышкан тирүү үлгүлөр бар, жандуу үлгүлөр бар. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир эле учурда насаат кылуучу, тарбия кылуучу адам болгон. Жана ошол элди тарбиялоодогу керектүү болгон жолдордун эч бирин калтырган эмес дейт. Демек, ар кандай жолду, ар кандай ыкманы колдонуп элди тарбиялаган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу коомдук жашоонун бүт тарабын камтып алат. Мейли жеке адам катары, же болбосо коомдун бир активдүү мүчөсү катары болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянында бардык тарап камтылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динин туура бекем карманам деген жигиттер үчүн үлгү боло алат. Жана Кудайдын жолуна даанышмандык менен, жакшы акыл насааттар менен динге чакырган дааватчыга дагы үлгү боло алат дейт. Элди даанышмандык менен, тажрыйбалуулук менен башкарган башчыларга дагы үлгү боло алат дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны. Үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылган жубайга дагы үлгү боло алат дейт. Мээримдүү атага дагы үлгү боло алат дейт. Ошол жубайлардын ортосундагы, же болбосо ата баланын ортосундагы укуктар менен милдеттердин бардыгын өз ордуна коюп, ажыратып берген эң жогорку үлгү боло алат дейт. Жана ошол эле кезде чебер аскер башчыларга дагы үлгү боло алат. Эл алдындагы таза, чынчыл саясатчыларга дагы үлгү боло алат дейт. Жана дагы кадимки эле катардагы мусулманга дагы Кудайга берилгендик жана ошол эле кезде үй бүлөсү, коом менен мамиле кылып, бардыгын тең салмакта кармаганды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны үйрөтөт дейт. Андай болсо, демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны адамдын жашоосундагы эң жогорку үлгүнү жандуу чагылдырган нерсе болот дейт. Демек, бул кириш сөзүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуудагы негизги максат кайсыл экендигине токтолду. Бул жерде экинчи тема бар. Бул экинчи темага мүмкүн биз бир сабактарда кеңири токтолсок болот. Анткени бул жерде бир эле сирого байланыштуу эмес, жалпы эле бизде ислам динибизде маалыматты тактоо, бир маалыматты жеткирүүдө же ошол маалыматты угууда кандай негизде ошону электен өткөрүп тактап алышыбыз керек, ошол нерселерди айтып, анан ошол маалыматты тактоонун пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сиросуна, өмүр баянына, ошону окууга кандай тиешеси бар экендигине токтолгон. Бул албетте бул жерде өтө көп илимий маалыматтар бар. Буга акырындап бул жакта баягы биз сабактарды өтүп, анан кийин бир учур келгенде буга токтолсок болот. Анткени автор өзү айтат да,
бул ошол кийинки теманы бул китептин биринчи, экинчи басмасы чыккандан кийин анан ошол убакта бир зарылчылык болуп, анан ушул кийинки теманы коштум дейт да, кириш сөзгө. Эми китептин өзү биринчи темасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын араб жергесинде төрөлүп калуусунун сыры. Эмне үчүн араб жарым аралы исламдын жаралышына, демек ислам дини ошол араб жарым аралында эмне себептен ошол жерден жаралып, ошол жерден таркалып калды. Ошонун сыры эмнеде деген тема. Исламдын башталышынын очогу болду. Демек ислам дининин таркалышынын очогу болгондугунун сыры экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына киришүүдөн мурда биз Аллах Таала эмне себептен араб жарым аралын ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дини таркашына тандап алгандыгынын хикматына токтолгубуз келди дейт. Жана ошол араб жарым аралында арабтардын кол алдында ошол дин таркашын Аллах Таала эмне үчүн ошону каалады. Мында эмне сыр бар экен деген тема. Демек бул сырды айтуудан мурун биз ошол дин, ислам дини келерден мурдагы арабтардын өзгөчөлүгүнө жана ошол арабтар жашаган жердин өзгөчөлүгүнө жана ошол эле кезде арабтар менен кошуна жашаган мамлекеттердин абалына токтолобуз. Биринчиден ошол араб жарым аралында дин келерден мурдагы арабтар менен кошуна жашаган элдердин абалы кандай болгон дейт. Ал убакытта дүйнө жүзүн эки мамлекет башкарып турган экен. Азыркыдай эле, азыр деле дүйнөнү башкарган 2-3 мамлекет бар, эң баягы дүйнөдө салмагы бар. Ал убакта да ошондой эки мамлекет болгон экен. Бирөөсү Персия, экинчиси Рим. Персия менен Рим ошол убакта дүйнөнү башкарып турган экен. Анан алардын аркасында Индия, Греция булар дагы өнүккөн дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттери болуп турган экен. Персияда абал кандай болгон? Элдин абалы кандай болгон? Персияда ошол убакта ар кандай дини, философиялык агымдар бири-бири менен талашып, тартышып турган абал болгон дейт. Ошол убакта Персияда Зороастризм деген ушундай бир дин болгон. Ал динди негизи бийликтегилер тутунган экен. Демек бийликтегилердин тутунган дини болгон экен. Ошол диндин ишенимдеринин бири эркек өзүнүн апасына же кызына же бир тууган эже карындашына үйлөнгөн бул жакшы иш деп эсептелген экен. Демек диндин үйрөткөн таалим тарбиясы ушул болгон. Эркек адам эгер өзүнүн ошо жакындарын үйлөнсө, бул жакшы иш болот деп. Ошону артык көргөн экен. Ал тургай ошол азыркы биздин жыл санак менен алганда 5-кылымдын ортосунда, демек 5-кылымдын ортосунда ошол Персиянын падышаларынын бири өзүнүн кызына үйлөнгөн экен. Мындан тышкары ал жакта эмне болгон? Кулук мүнөз, адеп ахлак өтө бузулган дейт. Аларды айтып отуруунун кереги жок. Демек биз арабтардан башка, арабтарга кошуна жашаган элдердин жашоосуна кыскача токтосок, Персия ошондой болгон экен. Бул Персиядагы бир диндин үйрөткөн таалим тарбиясы. Демек ал жерде көп дин болгондо атпайсызбы, дини агымдар. Жана дагы экинчи бир Маздакия деген дини агым болгон экен. Алар адамдын аялы, байлык мүлкү
бардығы тең шерик болуш керек деген экен. Демек адамдар, элдер сеники меники дебей, мал мүлкүңдү дагы жада калса аялыңды дагы ортодо пайдалана бермей деген. Ушуну дини ишеним катары карманышкан экен. Анан бул көптөгөн кем акыл, акылсыздарга бул жаккан экен. Ошон үчүн бул дагы демек дини ишеним катары, дин катары кеңири жайылган да. Демек Персиядагы бир-эки ошол дин агымдарын келтирип атат, алардын анан ишенимдерин айтып атат. Ошол убактагы Рим кандай абалда болгон? Рим негизинен Римде баскынчылык мүнөз болгон. Баарыбыз эле билебиз, Рим империясы көп жерди басып алган, узак убакытка басып турган. Анан ошол кезде Римде дагы дини талаш тартыштар өтө көп болгон. Мисалы, ошол Рим империясына караган Египет менен Сирия, Ливия тараптагы христиандардын арасында дини келишпестиктер көп болгон дейт. Рим негизинен өзүнүн аскери күчүнө таянган. Жана анын ошол баскынчылык умтулуусу, амбициясы күчтүү болгон. Анан ал ошол баскынчылык аракетинде динди курал катары пайдаланган дейт. Баарыбыз билебиз, мисалы крестовый походду билебиз, кече жакынкы эле. Ислам дини келгенге чейин деле алар христианчылыкты өздөрүнүн саясий максаттарына курал катары гана пайдаланып келген. Жана бул Рим империясы деле Персиядан кем болгон эмес, адеп ахлактын бузулган жагынан дейт. Адеп ахлак бузулган жагынан Персиядан кем болгон эмес. Буларда уятсыздык, адеп ахлаксыздык өтө күчөгөн, жана экономикалык зордук, зомбулук күчөгөн дейт. Баарыбыз билебиз да, салык Рим империясында өтө күчтүү болгон. Адамдарга түрлүү салыктарды сала берип, ошо салыктын айынан элдер канча жолу көтөрүлүш кылышкан. Демек дүйнөнү башкарып турган эң күчтүү мамлекеттердеги абал ушул. Андан кийинки ошол убактагы өнүккөн деген алдыңкы мамлекеттердин бири болгон Грецияда деле бул жакта ар кандай уламыштарга, мифтерге ишенип, эл ошонун деңгээлинен көтөрүлө алган эмес. Биз баягы мектепте окуган кезде Грециянын тарыхын окуганда билет элек, кудайлар түшүмдүүлүктүн кудайы, анан деңиздин кудайы, башканын кудайы деп ошого окшогон нерселерге ишенишкен. Индия деле ошол кезде өнүккөн мамлекеттердин катарына кирген, бирок Индияны айтат экен алымдар, тарыхындагы эң бир баягы коомдук адеп ахлак төмөн түшкөн учур ошол учур болгон дейт экен да. Карап көрсөңүз, демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин ааламды демек эмне болду? Адашуу каптап, ааламдагы эң өнүккөн мамлекеттердин бардыгында эл катуу бузулган болуп атат. Анан бул жерде айтып атат, мына эми ушул элдердин адашып, бактысыз болуп, адеп ахлаксыз болуп, мамлекеттердин туруксуз болушундагы эң негизги бардыгында бирдей, ошо бардыгына ошо себеп болгон негизги себеп бул ошол элдердин маданияты материалистик негизге түптөлгөндүгүндө болуп атат дейт. Ал элдердин бардыгы демек бир мындай үлгү кылып, жогорку үлгү кылып карманган идеалы болгон эмес дейт. Туура жол көрсөткөн. Бардыгы материалдык нерсеге негизделип калган.
Демек кандай гана маданият болбосун, цивилизация болбосун, эгер бир жогорку үлгүнү көрсөткөн нерсеси болбосо, ал өнүгүү адамдын бактысыздыгына себеп болот, адамды бузулушуна себеп болот экен. Ошол жогорку үлгүнү көрсөткөн туура ой жүгүртүүчү нерсе бул көбүн эсе диндин жардамы менен болот дейт да. Кээ бир учурда гана бир адам туура ойлонуп туура жол таппаса, негизи көпчүлүк учурда дин адамга туура жолду көрсөтөт. Эгер ошол диндин негизинде куралган маданият, цивилизация боло турган болсо, анда ал адамды толук бактылуу кыла алат дейт. Эми арабтардан башка элдерди айтып өткөндөн кийин, арабтар өзү кандай абалда болгон дейт ошол учурда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин, ислам дини келгенге чейин арабтар кандай абалда болгон? Араб жарым аралы тынч болгон дейт. Тегерегиндеги мамлекеттердеги болуп аткан ызы чуулардан алыс болгон дейт. Мисалы Римде болобу, Персияда болобу, бийлик талашуу, жанагындай коомдук талаш тартыштар көп болгон да. Арабтар болсо буга окшогон ызы чуулардан, толкундоолордон алыс болгон экен. Себеби арабтарда жыргал жашоо болгон эмес, маданият болгон эмес. Ошол жыргал жашоо, маданият боло турган болсо, өнүгүүсү боло турган болсо, анда ошол бузукулукка себеп болмок. Буларда андай бузукулукка себеп болгон андай нерселери болгон эмес. Булар баягы ээритилип бир калыпка куюлбаган чийки затка окшош болгон дейт да. Чийки зат, мисалы мейли алтын болсун, мейли күмүш болсун, ээритилип бир буюм жасалбаган, демек өзүнүн табигый абалында турган чийки затка окшош болгон. Арабтарда адамдык табият, демек инсандык табият бар болчу дейт да. Алар ошол адамгерчиликке болгон арабтарда умтулуу күчтүү болчу. Кандай десе, мисалы адамдык асыл сапаттарга болгон арабтарда умтулуу күчтүү болгон, мисалы убадага бек туруу, берешендик, эр жүрөктүк, намыстуулук, арулук, ушуга окшогон нерселерге абдан маани беришкен. Болгондо булар ошол асыл сапаттарга жетүүдө билбеген себептен жолдон адашкан дейт да. Демек билимсиз болуп туура жолду билишкен эмес. Ошол себептен кадыр баркты сактайын, арулукту карманайын деп өздөрүнүн балдарын өлтүрүп койчу дейт да. Демек адамдык асыл сапатты каалап ошого жетем деп, бирок ошого жетүүдө жолдон адашкан, туура эмес иштерди кылышкан. Мисалы өздөрүнүн балдарын өлтүргөндө эмне үчүн өлтүргөн? Анткени алар бири-бири менен согушуп турушкандагы, анан жана өнтүп бир уруу экинчи урууну чаап алганда, басып алганда, келин кыздарын эмне кылган? Кордошкон. Анан ошондо адам алдын ала эле эртеңки күнү менин ушул кызым бирөөдүн алдында кор болбосун деп, азыр эле ошо кызымды таза сактайын деп кызын өлтүрүп койчу экен да. Демек өлтүрүү жаман нерсе, бирок ошол ишти кылып аткандагы эмне? Ниети жакшы болуп атат да. Жакшы максатта. Демек таза болсун, кордолбосун деген, намысын сактасын деген ниет менен болгондо ошонун жолун билбей, эмне ошондой ишке барып атат дейт. Берешем болом деп туруп, болгон нерсесин бардыгын чачып жиберчүкен да. Бизге окшош экен да. Биз дагы азыр кээде тояшта карызга болсо да тояш өткөрүп коюп атпайлыбы? Албетте, элден бата алган жакшы нерсе. Конок сыйлаган жакшы нерсе. Бирок биз кээде конок сыйлайбыз деп отуруп, карызга батып, анан кийин банктарга үйлөрүбүздү тарттырып жиберип атабыз да.
Арабтарда ушундай болгон экен. Демек, берешем болом деп эмне? Акыркы мал мүлкүн дагы чачып жиберген учурлар болчу экен. Эр жүрөктүүлүктү көрсөтөм, намыстуулукту көрсөтөм деп бири-бири менен согуша беришкен да. Эр жүрөктүүлүк жакшы сапат, бирок эр жүрөк болом деп эле бири-бири менен эле урушуп, кырылыша берген бул жакшы эмес да. Көрдүңүздөрбү? Демек, арабтар жөнөкөй, маданият жок. Анан адамдык асыл сапаттарга болгон умтулуу бар дейт. Болгондо ошонун жолун таппай жаткан учур болгон дейт. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда буларды Бакара сүрөсүнүн 198 аятында үшүнтүп сүрөттөгөн дейт. Астагфирулла ва ин кунтум мин qablihi la minad-dallin. Силер ошол пайгамбар келгенге чейин адашкандардан болгонсуңар деп атат да. Анан бул адашкан деген сыпат дейт. Арабтарды башка элдерге салыштырып караганда бул жерде бул сыпат арабтарга карата айыптоо эмес, арабтарга актоо катары болуп калат дейт. Себеби демек башка элдер илим билимдүү болуп туруп, эс акыл ошого жетип туруп анан ошондой бузукулукту кылып атса, а булар билимсиздиктен ошону кылган. Демек бул жерде силер адашып жүргөнсүңөр дегени бул Аллах Тааланы аларга үзүр кылып, аларды актап койгондой болуп атат дейт. Себеби башка үммөттөр, башка элдер ошол бузукулуктардын баткагына илим, билим, маданияттын негизинде ошол баткакка батышкан дейт да. Эми араб жарым аралынын ошол ислам дининин таркаш үчүн тандалып калуусунун сыры эмнеде? Карап көрсөк, араб жарым аралы ошол кездеги эки чоң мамлекеттин, эки чоң маданияттын ортосунда жайгашкан экен. Бирөөсү батыш маданияты, римдиктер, экинчиси чыгыш маданияты, бул не? Перстер. Бирөөсү болсо таптакыр эле адамдын рухун жокко чыгарып салган. Адамды денесин туруш турпатын гана эске алган. Демек адамдын рухун адамдан такыр үзүп салган материалистик маданият дейт. Бул ким? Бул батыш маданияты болгон. Ал эми экинчиси уламышка, мифтерге негизделип калган, бул чыгыш маданияты. Баарын билебиз, мисалы мейли Индияда болсун, мейли Кытайда болсун, эмне? Баягыл мындай уламыштарга негизделген да бардыгы эле. Ошондуктан демек ушундай эки маданияттын ортосунда жайгашкан жер болуп атат дейт. Демек ошол арабтардын ислам дини келгенден мурдагы абалын элестетип көрсөк, Аллах Таала ошол араб жарым аралын ислам динин таркаш үчүн жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлгөн жайы болуш үчүн тандап койгонунун хикматын оңой эле түшүнүп алабыз дейт. Кээ бирлер айткандай, бузуку динди карманган, бузуку маданиятты карманган элдерди оңдош кыйыныраак. Ал эми жөнөкөй жашоодо жашаган элди туура жолго салыш оңой. Ошол себептен Аллах Таала арабтарды тандап койду. Булардын жашоосу жөнөкөй болгон, бузулган маданияттан алыс болгон деп айткандай айтпайбыз. Ал көз карашты туура эмес деп эсептейбиз дейт бул киши. Демек, кээ бир аалымдар ошондой көз карашты айтат да. Анткени тигилердин баары бузулуп кеткен, аларды оңош кыйын болгон, анан арабтар жөнөкөй болгондуктан аларга даават оңой таркаган деп. Бул киши айтып атат, бу окшогон сөз кудурети чектелген адамга карата айтылат дейт. Кудурети чектелген адамга бунун колунан бул келбейт, муну кыла алат деп айтсак болот дейт. Бирок кудурети чексиз болгон Аллах Таала үчүн эч бир нерсе кыйын эмес. Эгерде Аллах Таала пайгамбарды арабтардан башка элдерден чыгарууну каалаганда, динди ошо башка элдерден таркашын каалаганда, анда ошол элдерде дагы пайгамбардын чыгуусун,
диндин таркалуу себептерин кылып коймок дейт. Бирок Аллахтын каалоосу кат сабатсыз элден кат сабатсыз пайгамбарды чыгарууну каалады дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кат сабатсыз болгон. Илимсиз деп айтпайбыз, сабатсыз деп айтабыз да. Сабатсыз болуу менен бирок адам илимдүү боло берет. Сабатсыз дегени демек жазганды, окуганды билген эмес. Арабтар дагы дээрлик басымдуу көпчүлүгү сабатсыз болгон. Арасында анча-мынча бир аз окуганды, жазганды билгендер болгон, бирок негизги элди жалпы алып караганда сабатсыздар болгон да. Аллах Таала сабатсыз элден сабатсыз пайгамбарды чыгарууну каалады дейт. Эмнеге дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарлыгынан эч ким шектенбеши үчүн дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү дагы окуганды, жазганды билген эмес. Аллах Таала ошо пайгамбарлыгынан, пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгынан шектенбесин деп биринчи пайгамбарыбыздын өзүн сабатсыз кылды. Бул туурасында Анкабут сүрөсүнүн 48-ci аятында Аллах Таала ушинтип айтканда: "Estağfirullah. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idhal lartabal mubtilun" дейт. Сен мурда китеп окуганды билбейт элең. Жана колуң менен китеп жазган дагы эмессиң. Эгер ошондой болгонуңда бузукулар шектенмек дейт да. Көрдүңүздөрбү? Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кат сабаттуу адам болгондо бузукулар шектенип, анан элди да шектендире бермек да. Эмне шектендирмек? Бул мурдагы өткөн окумуштуулардын, башкалардын маалыматтарын окуп билип алып, анан ошонун негизинде эле ушу ислам динин ойлоп чыгарып койду депчи. Демек пайгамбарыбыздын өзүн сабатсыз кылгандай эле ошол нерсе толук болуш үчүн Аллах Таала пайгамбарыбыз чыккан чөйрөнү дагы сабатсыз кылып койгон дейт да. Анткени эгер пайгамбарыбыз өзү сабатсыз болгону менен, бирок пайгамбарыбыз төрөлүп өскөн чөйрө илимдүү болуп, сабаттуу болгондо анда дагы эмне шектенишмек дейт да. Бул билимдүү чөйрөдө чоңоюп, башкалардан угуп билип алды депчи. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда бунун сырын, ушул сырды ушинтип баяндайт. Жума сүрөсүнүн 2-ci аятында: "Estağfirullah. Huvallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitaba wal hikmata ve in kanu min qablu lafi dalalin mubin." Аллах Таала сабатсыздардын арасынан элчи жөнөттү дейт. Ал элчи аларга Аллахтын китебин окуп берет, аларды жамандыктан аруулайт, жана Кур'анды жана даанышмандыкты аларга үйрөтөт. Алар мурда адашып жүргөндөрдөн болчу дейт. Көрдүңүздөрбү? Демек Аллах Таала сабатсыздардын арасынан пайгамбар чыгарды деп атат да. Пайгамбардын өзүн дагы сабатсыз деп айтат башка бир аятта. А бул жерде ошол коомду да айтып атат. Пайгамбар чыккан коомду дагы сабатсыз болгон. Демек Аллах Тааланын даанышмандуулугу ушул нерсени каалады. Пайгамбардын өзүнүн сабатсыз болуусун жана пайгамбар төрөлүп өскөн коомдун дээрлик көпчүлүгү сабатсыз болуусун. Эмнеге? Анткени пайгамбарлык муъжиза ачык айкын болуш үчүн. Пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгы бул муъжиза. Муъжиза деп билебиз, муъжиза деген акылды алсыраткан, эч бир адамдын күчү жетпей турган көрүнүш. Пайгамбарыбыздын пайгамбар болгону бул муъжиза. Жөнөкөй эле катарда жүргөн адам 40ка чыккандан кийин эле ааламдын сырларын айтып калуусу бул таң калыштуу нерсе да. Ошол пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгынын муъжизасы ачык айкын, мындай түшүнүктүү болуш үчүн Аллах Таала эмне кылып койду? Пайгамбардын саллаллаху алейхи ва салламдын өзүн дагы, анан ошол коомду дагы, пайгамбар жашаган коомду дагы эмне сабатсыз кылып койду. Демек, негизги пайгамбарыбыздын
араб жарым аралынан чыгып калуусу, ислам дини ошол жерден таркалышынын сырларынын бири, негизги сырларынын бири ошол дейт да. Пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгынан эч ким шектенбесин деп. Эми андан башка дагы албетте сырлар бар, хикматтар бар дейт. Аларды кыскача айта турган болсок, Аллах Таала Каабаны адамдар кайра кайрылып бара турган жана амандык, тынчтык таба турган жери кылып жаратып койгон. Каабада эч ким бирөөгө бирөө кордук кылбайт. Бирөөнүн канын төкпөйт. Ошо Адам атабыздан бери ушул күнгө чейин Каабада эмне болгон? Кан төгүлгөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга гана Меккени жеңип алган күнү Аллах Таала уруксат берген да, кан төгүүгө. Болбосо Кааба ошол илгеритеден эмне ыйык жер болуп келген. Ал жерде бирөө-бирөөгө кордук көрсөтпөйт. Амандык, тынчтык таба турган жер, ыйык жер болуп эсептелет. Жана ошол Каабаны жер бетинде Кудайга сыйыналыш үчүн курулган биринчи мечит кылып койду Аллах Таала. Ошол жерде диндин негизги амалдары аткарылып турат. Жана ошол Кааба турган өрөөндө Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламдын дуасын ишке ашырды дейт. Ибрахим алейхиссалам дуа кылган да, урпагымдан пайгамбарларды чыгар деп. Ошол дуаны Аллах Таала эмне кылды? Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерден пайгамбар болуп чыгып калышы, акыркы пайгамбардын ошол жерден чыгып калышы эмне? Бул Ибрахим пайгамбардын дуасынын ишке ашышы болуп атат. Демек бул дагы эмне? Бир хикмат экен. Ошол Ибрахим алейхиссаламдын дуасынын ишке ашышынын негизги нерсеси ислам динин таркашына ошол араб жарым аралы эмне болду? Очок болду, бешик болду. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарлардын бардыгынын атасы болуп эсептелет. Мисалы Ибрахим алейхиссаламдан кийин азыркы ушу дүйнөдө дин болуп таанылып аткан негизги пайгамбарлардын баары Ибрахим алейхиссаламдын урпагынан болот. Жөөттөрдүн пайгамбар болуп карманган эмне пайгамбары Муса алейхиссалам. Биз эми албетте бардык пайгамбарларга ыйман келтиребиз, бирок жөөттөр мисалы Муса алейхиссаламга ыйман келтиришет да. Тиги Иса алейхиссаламга, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга ыйман келтиришпейт. Христиандар мисалы Иса алейхиссаламга ыйман келтиришет. Мына ошол пайгамбарлардын бардыгы Муса алейхиссалам болот, биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям булардын бардыгы Ибрахим алейхиссаламдын урпагынан болуп эсептелет. Ошон үчүн Ибрахим алейхиссаламды пайгамбарлардын атасы деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям демек ошол Ибрахим алейхиссаламдын урпагынан жана дагы Ибрахим алейхиссаламдын динин улаган пайгамбар. Ошон үчүн демек араб жарым аралында пайгамбарыбыздын төрөлүп, анан диндин ошол жерде таркашынын сырларынын бири ушул экен. Жана дагы сырлардын бири араб жарым аралы ошол кездеги өнүккөн мамлекеттердин ортосунда жайгашкандыгы дейт. Анткени демек өнүккөн мамлекеттерге дин таркатуу оңой болгон. Бүттүгү кошуна жашаган. Муну биз ислам тарыхынын баштапкы доорун карап көрсөк, ачык айкын көрүнүп турат дейт. Анткени биринчи сахабалардын доорунда дин өтө тездик менен таркаган да. Чыгышка дагы, батышка дагы, түндүккө дагы, түштүккө дагы өтө тездик менен таркаган. Анткени ошол кездеги эмне өнүккөн мамлекеттерге кошуна жашагандыктан ошол мамлекеттерге дин таркатуу оңой болгон дейт да. Ошол үчүн Аллах Таала демек ошол жерди тандап койду дейт. Жана дагы бир хикматтардын бири Аллахтын сөзү Кур'андын тили араб тили болуусун Аллах Таала ошону каалады дейт да. Эмне үчүн демек араб тили Кур'ан тили болуп калуусун Аллах Таала каалады десе, буну тил аалымдары, тилмештер айтат экен, араб тилинде башка тилдерде болбогон өзгөчөлүктөр бар дейт экен да.
Эми биз альхамдулилля араб тилин окуп, үйрөнүп жүрүп, буну биз деле анча мынчасын билип калдык. Араб тилинде чындап биз билген, мисалы биз кыргыз тилин билебиз, орус тилин Кудайга шүгүр анча мынча билебиз дегендей. Мисалы ошо биз билген тилдерге салыштырып караганда биз деле ошол нерсени байкадык да. Демек араб тилинде ушул тилдерде болбогон өзгөчөлүк тактыктар бар. Мисалы араб тилинде эркекке аялга өзүнчө кайрылат. Ар бир нерседе эркек аялды өзгөчөлөп кайрылуу бар. Анан араб тилинде бирдик, экилик, көптүк деген нерселер бар да. Мисалы көпчүлүк тилдерде жекелик анан көптүк бар да. Араб тилинде экилик деген нерсе бар. Бирдик, экилик, жекелик, экилик, андан кийин көптүк болуп кетет да. Мисалы ошогон оңой эле баягы бир караганда көрүнүп турган нерселер. Андан башка мынагул жанагы кызыл тилдүүлүк, чечендүүлүк деп мындай айтканда аратарлык деп коет го. Мына ошогон нерседе араб тилиндеги тилдин өзгөчөлүгү өтө байкалат да. Муну баягы араб тилин тереңде окуган адамдар жакшы байкайт. Албетте бул жерде айтып атат, демек тилмештер айтып атат деп атат. Демек тилмештер баягы мейли англис тилинен болсун, мейли француз тилинен болсун, кабардар болгон, ошол ар кайсы тилдерди окуп салыштырган тилмештердин көпчүлүгү демек эмне ушул пикирди айтат экен. Араб тилинде башка тилдерге караганда башка тилдерде болбогон артыкчылык, өзгөчөлүктөр бар. Ошон үчүн Аллах Таала араб тилин Курандын тили болуусун каалап койду дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма салли аля Мухаммади ва аля Мухаммади ва барик саллим алейхим. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم عليه امين يا رب العالمين. السلام عليكم.